акыркы 15 жылдан бери Америкада жашайм. Азыркы кесибим боюнча DevOps инженери болуп иштейм. Программист деген нерселер аябай азыр эми трендте болуп атат да. Баары ошол кыялдануудан, мектептин партасында отуруп кыялдануудан башталат. Программисттердин ар кандай мектептери пайда болду, баары эле үйрөтүп атат да. IT бул келечек экенин Америкага келип түшүндүм. Үйрөнүп бүткөндөн кийин аны жумушка орноштуруу жагы Кыргызстанда деле $2000 $5000 чейин тапкан адамдар бар айына. кризис болуп атат деп атпайсыңарбы? Айылда туруп Бишкекке келбей туруп түз Америкада компанияларга жумушка өтүп, Кыргыз бала бакчасы жок, кыргыз мектеп жок. кыргыз экенин сезип биринчи тили ата апа деп чыксын деп. Акцент менен сүйлөп эле башкача болуп калышат да кээ бир айрым мекендештерибиз. Баланы тарбиялаш үчүн ата эне биринчи өзүн тарбиялаш керек деген ушул туура экен. Бөтөн мамлекетте жүрөсүңөр, маданияты башка, салты башка дегендей. Америкада төрөлүп өскөн бала бул мен американецмин деп калат да. Бузулган Америка, алар бузулуп бүттү. Чубак Ажы рахматы келип кеткенде, бул өлкө мусулман эмес экен, бирок мусулман нерселерди кылат экен деп айтып кеткен. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Ушул YouTube каналдын көрүүчүлөрү, катталуучулары, агайыны, жагарындаштар. Кезектеги биздин маекибизди, подкастыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү коногубуз дагы башкача. Улам бир коногубуз башкачадан башкача, өзгөчөдөн өзгөчө болуп атат. Бүгүн эми студияда коногубуз жок, бирок биз онлайн форматтагы ушул маегибизди баштайбыз. Океандын ар жагында деп коебуз го. Америкада 15 жылдан бери жашап, үй бүлөсү менен иштеп жаткан биздин мекендешибиз бар экен. Ал Бакыт Абдишев мырза. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Баары жакшыбы? Үй бүлө, иштер, ден соолук. Жакшы, Кудайга шүгүр. Кыргызстанга салам. Саламатта бололу. Бакыт мырза, азыр Америка Кошмо Штаттарынын Иллинойс штатындасыз, Сиз? Ооба. Саат бизде азыр 20:11 болуптур. Силерде канча болду? Ошону айтып коелу көрүүчүлөр. Бизде таңкы 9 болду. 9-дан 11 болду. Бир өлкөдө таңкы убак, бир өлкөдө кечки убак ушундай болуп атыптырбыз да, кыскасы. Ооба. Анда эми Бакыт мырза, биз ушул чет өлкөдөгү биздин жигит кыздарыбыз менен маек курганыбыздын себеби тек гана ушул мындай бир убакытты ошол сүйлөшүү менен чет жакта кандай болуп атат, ал эле бул эле менен өткөрүү эмес максат. Ошол бизде Кыргызстанда жашаган ул кыздарыбыз азыр бир катар чет өлкөлөрдө жүрүшөт. Анын катарында мына сиз Америкада экенсиз, 15 жылда бери ошол Америкада жүрөт экенсиз. Ошол жерде көргөн эткан тажрыйбаңыз, биздин мамлекеттен тышкарыда кандай биз билбеген нерселер бар экен, биз эске албаган нерселер бар экен, ошол эле жөнөкөй жашоодо, үй бүлөлүк жашоодо, акча сарптоодо, деги эле ушул жашоодо бизден башка кандай бир өлкөлөрдө өзгөчөлүктөр бар экенин суроо максатында болот да бул маек. Анда биз маегибизди баштай берели эми. Алгач өзүңүздү бир мындай тааныштырып койсоңуз, баягы автобиография деп коебузбу, резюме деп коебузбу, мындай учкай тааныштырып койсоңуз. Канча жаштасыз, каерден сиз кантип, кайсы мектепти бүткөнсүз, кандай тарбияны көргөнсүз, кайсы жогорку окуу жайын бүткөнсүз, анан тиги Америкага барганыңызды өзүнчө сүйлөшөбүз. Мен аты жөнүм Бакыт Абдишев. Акыркы 15 жылдан бери Америкада жашайм. Азыркы кесибим боюнча DevOps инженери болуп иштейм. Өзүм Алыскы Аксы районунда айылда чоңойгом. Чоң энемдин, чоң атамдын колунда. Андан кийин 18 жылдан кийин ушул университетке барып, котормочу кесибин аяктагам. Кайсы университетке? Кыргыз эл МУКтан. Кыргыз эл аралык университетинен. КЕУ деп коет элек кыргызча. Андан кийин ушул Америкага келип, нөлдөн жашоомду баштап, учурда азыр ошо 10 жылдан ашык DevOps инженери болуп иштейм. Бизде баягы айтишник, программист деген нерселер аябай азыр эми мындай айтканда трендте болуп атат да Кыргызстанда. Эми башка жерде деле негизи ошондой го. Анан ушул максат, ушул кесипти тандоо, IT жагына ушул багыт алуу кайсы курактан улам пайда болду? Деги эле эми аксы болгондо эми айылдык жигит экенсиз. Анан айылдын тарбиясын көрүп, анан кандайча ушундай кыял максаттар, баштапкы кыял максаттар жөнүндө бир айтып кетсеңер. Мен
ар дайым айтам жаштарга кыялдангыла деп. Баары ошол кыялдануудан, мектептин партасында отуруп кыялдануудан башталат деп. Мен дагы мектеп курагында котормочу болгум келчү. Анан кошунабыз Мирлан деген кошунабыз бар эле, экөөбүз ошону көрүп котормочу болом деп кыялданчумун да. Анан ошол кыялдар мени Америкага дагы барсам деп кыялданчу элем. Ошентип жүрүп, мен котормочулукка өзүм тандаган кесипке тапшырдым. Эч кимдин таасири жок, өзүм тандап, өзүм тапшыргам. Тааныш билиш жок. Ооба. Ошол үчүн алымга жол айылдан башталат деп дагы айтылган туура сөз бар. Ошол айылда отуруп, кыялданып жүрүп, мени ушул жерге алып келди десем болот. Демек ошол айылда жүрүп эле ушул чет өлкөгө барсам, Америкага барсам деген кыял ошондо эле болгонбу же кийинчерээк чыктыбы? Ошондо эле болгон. Ошол болуп, анан ал үчүн эмне кылышым керек? Ал үчүн англис тилин жакшы окушум керек деп болгон. Демек бизде бир максатты алдыга койгондон кийин, окуучу кезде болобу, студент кезде болобу, ошого карата конкреттүү пландар болуш керек окшойт. Сөзсүз биринчи максатты коюп, андан кийин ошого кантип жетем, эмне кылганда жетем, ошол аркасындагы мээнетти дагы пландап турушубуз керек. Демек түшүнүктүү. Эң алгач мен тилди билишим керек. Америкага бара турган болсом, эл менен сүйлөшөм, адамдар менен мамилелешиш керек болот. Ошон үчүн англис тилин үйрөнүш керек деген. Ошон үчүн англис тилди үйрөнүпсүз да, Ооба. Ошол максатта. Эми IT карьера боюнча бир айтып кетсеңиз. IT карьера болгондо Бишкекте ошондой IT курстар, программисттердин ар кандай ушундай бир мындай мектептери пайда болду. Баары эле окуп атат, баары эле үйрөтүп атат да. Анан алар кайсы ишке орноштубу, орношподубу, ал боюнча мындай так маалымат жок. Бирок окутуп, үйрөтүп аткан эле ушул IT мектептери. Сиздики кандай болду? Кайсы жерден IT-ни үйрөндүңүз? Анан карьера кантип уланды? Мен Америкага келгенде англисче Кыргызстандан бөлүнүп турасың да, англисче жакшы сүйлөйсүң. Бирок Америкага келгенде мен катардагы эле англисче сүйлөгөн адам болуп калгам. Ошол үчүн анан экинчи жагынан IT бул келечек экенин Америкага келип түшүндүм. Ошондо IT карьера меники Америкадан башталат. Бул жака келип оюмду өзгөртүп, анан курстан, эл катары эле курстан Америкада IT-ни окуп, IT тармагына аралашкам 2014-жылы. Анан курстардын бул жактагы Америкадагы тажрыйба боюнча курстар булар жакшы ийгиликтерге жеткирет. Себеби Америкадагы компьютер сайенс, ушул компьютер багытындагы университеттердин чыгарган студенттери бул суроо талапка жетишсиз. Ошол себептен чоң компаниялар, Google, Facebook сыяктуу компаниялар биз ала беребиз деген. Ушул биздин тесттен өтсөңөр, интервьюдан өтсөңөр, биз алабыз деп жүрүп, курстан бүткөндөр аябай күчтүү чыгышып, ошол компанияларга иштеп калышкан. Анан ошол эле тажрыйба Кыргызстанда дагы бар, жакшы дагы бар. Анан көп ачылып кеткен курстар дагы бар экен, сиз айткандай. Бирок башкы максат бул курстар окуткандан кийин ошолорду жумушка жайгаштырганга сөзсүз жардам бериш керек да. Себеби университетте деле суроо талапка жараша чыгарышат да, ошону анализдеп туруш керек. Эгерде алар чыгарып аткан кесип багыттарга, IT багыттарына суроо талап болуп атса, алар жумушка киргизгенге чейин жардам берсе, анда бул жакшы эле процесс болот. Биздеги Кыргызстандагы IT адистери менен дагы кандай бир түз кыйыр түрдө мындай бир байланыш барбы? Байланыштар, маалыматтар. Байланышып турабыз, өзүбүз дагы окуткан IT багытындагы адамдар бар. Биз бир канча социалдык долбоорлорду жасадык. Акыркыларынын бири бул келечек чырак деген ушул айтишниктерди окутуп чыгардык. Алар менен биз тыгыз эле байланышып турабыз. Ошол окуну окуп, үйрөнүп бүткөндөн кийин аны жумушка орноштуруу жагы кандай болуп атат? Сиздерде мисалы үчүн практикаңарда кадимкидей жумушка орношуп, анан кийин ошо жумушка жараша баягы татыктуу түрдө айлыгын алып, көбүрөөк акча алып дегендей ошондой реалдуулук барбы? Сөзсүз, IT бул дүйнө жүзүндөгү эң чоң индустрия. Бул жерде эң чоң акча дагы айланат. Ошол үчүн IT багытындагы адамдар Кыргызстанда деле $2000 $5000 чейин ушул биз билген тапкан адамдар бар айына. Анан бирок азыркы учурда бардык
индустрияда ушундай кризис болуп атат. Кыргызстанда, Америкада убактылуу көп компаниялар убактылуу токтотуп туралы дешип, жаңы адамдар жумушка алышпай атат да. Ошол үчүн баягы окуп жумуш таппай атам дегендер дагы ушул учурга туура келип калды десек болот. А негизинен Америкада 1 жылда 1 миллион айтишник жетпейт деп ошол башка дүйнө жактарынан да издеп калышчу, ошондой суроо талап чоң болгон үчүн. Сиз ата-энелер үчүн ошо ата-энелерден ушул IT программист болсун деп уулдарына, кыздарына ошо каалаган максаттар бар да. Ошолор үчүн, ошол катмар үчүн бир кандай кеңеш айтат элеңиз? Ушул адистикти алган оңбу же мунунда азыр кризис болуп атат деп атпайсыңарбы? Анан кайсы жагын эске алган оң? Кризис бул эң жакшы убакыт болот. Ошол кийинки кризистен кийинки жашоого даярданганга. Ошол үчүн IT окуп азыр даярданыш керек. Ошол ата-энелер көп сурайт, 10 жылдан бери айтып келип атабыз, IT окуткула, аламга жол айылдан башталат. Айылда отуруп эле англис тилин, анан IT-ни окуса дүйнө жүзүнө жол ачылат деп. Ошол айылда туруп Бишкекке келбей туруп түз Америкада компанияларга жумушка өтүп, ошол жака кетип калса болот. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар азыр. Ошого балдарды жөн эле башка нерселерге убакытты кетирбей, англис тили менен IT-ни окутса, менин оюмча, Кыргызстандан көп ийгиликтүү адамдар чыгат. Ошол ата-эненин эң жакшы белеги бала үчүн мен ойлойм азыр ушул татыктуу билим деп. Башка кереги жок кесиптерге эле окутуп, Советтер Союзундагы актуалдуу азыр такыр эч кимге кереги жок кесиптерге окута бербей, IT-ге курстан болсо да окутуп, англис тилине курстан болсо да окутуп койсоңор, бала өзүнүн жолун табып кетет. Биздин практикада толтургандай адамдар болду. Биз жардам берип, биз Америкага чейин келип калганын көрүп атабыз. Америкага барып иштесе да болот, кааласа ушул IT өнөрүн, IT ушу жөндөмү болсо, Кыргызстанда туруп алып эле иштей берсе болот экен анда, Албетте, Кыргызстанда бир канча чоң компаниялар бар, ошол эле банктар бар, баарына IT адистери керек. Азыр жакшы аракет кылгандар ошол жакта да иштеп атат. Ошого англис тилин кошо ала жүрүш керек. Себеби IT-нин тили бул англис тили. Эгерде IT-ни билип, кошумча англис тилин билсе, анда сөзсүз ошол күчтүү компаниялар иштей алат. Бакыт мырза, сиз Кыргызстандагы ушундай маданий коомдук ушу шарттан башка бир маданиятка бардыңыздар да. Анан ошол Американын маданиятында 15 жылдан бери жашап иштеп атасыңар. Мен сурайм дегеним ушул үй бүлө маселесинде. Үй бүлөңөр менен ошол жакта кетип, ошол жакта жашап атсыңар. Айырмасы кандай экен биздеги үй бүлөлөр менен Америкадагы үй бүлөдөгү тарбия маселеси жана башка нюанстар боюнча кандай айырмачылыктар бар экен? Биринчиден, Америка бул океан болсо, ошонун биздин үй ичиндеги кичинекей арал деп койсом болот. Сыртта англисче сүйлөп, анан ошол үйгө киргенде кыргызча болуп калат. Үй бүлө тарбиялоодо негизинен эле Американын идеологиясы күчтүү да, бул чоң идеологиясы күчтүү өлкө. Ошол үчүн Америкада төрөлгөн ар бир баланы булар патриот кылып, чыныгы мындай мекенин сүйгөн американист кылып тарбиялашат мектептен. Анан биз эми кыргыз болгондон кийин биздин балдар өзүбүздүн дагы идеологияны алып, кыргыз экенин сезип, биринчи тили ата апа деп чыксын деп, биз ошол төрөлгөндөн баштап кыргыз тилине, кыргыз үрп-адатына, маданиятына басым жасадык. Азыркы учурда кызым менен балам кыргызча түш жоорушат, кыргыз майрамдары майрамдайбыз. Анан Кыргызстан жөнүндө ошол китептегидей маданий тилде сүйлөп, Кыргызстан жөнүндө китепте кандай жазылса ошондой билишет да. Эми Америкада кыргыз бала бакчасы жок, кыргыз мектеп жок. Ошого карабастан ошол кыргыз үй бүлөсүндөгү, мисалы үчүн жоопкер ата эне балага кыргыз тилинде сүйлөө, кыргызча нарк насилди үйрөтүү бул ата эненин мойнунда болуп калат экен да ошондо, Туура. Биз ошо башында план койгонбуз, балдарыбыз кыргызча сүйлөш керек. Мектепке барганга чейин деп. Ошол кыргыз тилинде өзүбүз бул эми жөн эле сүйлөп коюу жетишсиз да балдарга. Биз мугалим болдук десек болот, өзүбүз биринчи мугалими болдук. Тамганы таанытып, ошодон баштап сүйлөгөнгө чейин кыргызча ырларды коюп берип жүрдүк. Ошол алар биринчи словарды чогултуш керек да. Анан кыргызча ырларды, кыргызча жомокторду коюп берип жүрүп, буларда
сүйлөп баштаганда эле ошол сөз даяр болду да. Анан көп сүйлөштүк, ошо кыргызча сүйлөшүш керек. Азыр көп балдар тили чыкпайт дейт, себеби алар жана үнү жок мультиктерди көрөт да. А биздин балдарда ошол китеп окуп берип, жашынан эле ошондой башталды. Бул аябай чоң мээнет болду да, себеби биздин балдар төрөлгөн убакта 8 жыл мурун кыргыз курстар жок эле, азыркыдай кыргыз маданий борборубуз чоң эмес болчу. Ошол үчүн өзүбүз окутуш керек болду. Ошо биринчи 3-4 жыл аябай аракет кылып окуттук да. Эми канткени менен мына сиз өзүңүз 15 жылдан бери Америка Кошмо Штаттарында, ошо Иллинойсто жашап атыпсыз. Канткени менен ата эне өзү үлгү экен да. Сиз мындай карап турсам такылдап кыргызча аябай жакшы сүйлөп атыпсыз. Эми бул таң каларлыктан эмес, кыргызча сүйлөп атканына таң калбаш керек, бирок таң калыштуу нерсе ошол башка жактарга барып алып эле кыргызча билбей эле акцент менен сүйлөп эле башкача болуп калышат да кээ бир айрым мекендештерибиз. Анан сиз кыргызча баягы нукура кыргыз тилинде сүйлөп атканыңыз бул аябай кубаттаарлык. Мен эми кыргыз айылда өстүм да, ал жакта кыргыз мектеп. Бирок менин келинчегим шаарда Бишкекте окуп, Бишкекте чоңойгон. Бирок биз ошол план кылгандан баштап ал да кыргызча өтүп кетти. Себеби алар деле кыргыз үйдө эми кыргызча сүйлөшкөн да ата-энеси менен. Бирок мектеби орусча, достору орусча болгон болчу. Анан биз план койгондон баштап ошо балдарга кыргызчага өттүк. Ал деле бардык мындай кыргызча болуп үйүбүздө. Балдарга менин оюмча өтө мындай түрткү боло алдык да. Себеби баланы тарбиялаш үчүн ата-эне биринчи өзүн тарбиялаш керек деген ошо туура экен. Биз өзүбүздүн тажрыйбабыздан өтүп атабыз. Жаман сөздөрдү үйрөтпөйлү, Кыргызстандагыдай баягы сөгүнгөн, сагынган сөздөрдү үйрөтпөйлү деп, ошонун жыйынтыгы азыркы менин балдарымдан көрсө болот. Сиз Instagram баракчаңызда өзүңүздүн ушу күндөлүк жашооңуздагы айрым бир үзүндүлөрдү, видео, ушул баяндар аркылуу кыска кылып жарыялап калат экенсиз. Ошол эле учурда үй бүлөлүк тарбияга дагы маани берет экенсиз. Деги эле заманбап үй бүлө деп эмнени түшүнөт элеңиз? Негизинен үй бүлөдө бул эң маанилүү нерсе, биринчи баладагы ошо эркек менен аял түзүп алчу нерсе келечектеги балдары кандай болгонун каалайт. Мисалы биз азыр жасап аткан нерсени 18 жылдан кийин жыйынтыгын көрөбүз. Бирок 18 жылдык мээнеттен качпайбыз деп биз сүйлөшкөнбүз. Баягы эптеп эле мультик, баягы оңой ата-эне болуу, бул мультиктерге калтырып коюу да балдарды. Бирок биз ошонун альтернативасы катары биз чоңойгондогудай жаштык болсун деп буларга көп убакыт бөлүп, кыргыз жомокторунан баштап азыр балдарыбыз Курманжан датка, Алымбек датка, ошол эле Чыңгыз Айтматовдун бардык китептерин акыркы толкулор кулагандагыга чейин угуп чыгышты ушул жашта. Себеби алардын бул башындагы мээнин ойлонуусун, мээсинде сүрөттү, картинаны түзүүнү бул жогорулатат да, жомок айтып берүү делечи. Мультикте ошонун баарын даярдап койгон, башын иштетпей эле мультикти карап отура берет. Биз ошол себептен азыр современ мындай заманбап үй бүлө деп бул мурдагы өзүнүн ата тегин, өзүнүн тилин, үрп адатын билген, ошол эле учурда дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы тил же эң алдыңкы багыттарды билген адамдар деп эсептейбиз. Ошо өнүкпөй калып кетпей, өнүгүп, сиз айтып аткандай дүйнөнү дагы башка бурчунан карап билген адам болуш керек деп эсептейбиз да. Эми бөтөн өлкөдө жүрөсүңөр, бөтөн мамлекетте жүрөсүңөр, маданияты башка, мындай салты башка дегендей, ошого мындай ассимиляция болуп кетпей, ошого журулушуп кетпей, сиңишип кетпей, бул тарбияда дагы бул эми негизги фактор да. Ошол бала тарбиялоодогу, уул кызды тарбиялоодогу кандай тоскоолдуктар, кыйынчылыктар, түшүктөр бар негизги? Бизде башында биринчи көп кыйынчылыктар болду, китептерди онлайн табуу боюнча. Себеби биз онлайн китеп издеп калчубуз, ал убакта жакшы жомоктор же жакшы китептер жок эле. Ошол тоскоол болуп жүргөн. Андан кийин бул жакта идентификация деген маселеси бар да. Америкада төрөлүп өскөн бала бул мен американецмин деп калат да. Биз ошонун үстүндө көп иштедик. Ал үчүн биз эмне кылыш керек болчу? Ал үчүн ошо кыргыздын үрп адаттарын, анан кыргыздын желегин, гимнин ошону ар дайым көзүнө көрсөтүш керек болчу, күндө кайталаш керек болчу.
себеби мектепке барып булар акыркы 4 жыл Гавайиде мектепке барышты. Ал жакта күндө 2 кийимин ырдайт болчу. Американыкын анан Гавайиникен. А биз болсо 3-чү кылып, 1-чи кылып эртең менен машинада барат эле кийимин ырдап барат болчу күндө. Анан Кыргыздын желектерин машинага келип бердик, комнатасына илип бердик. Бүт жерге алар көрө турган күндө караган жерге Кыргыздын желектерин илип берип аттык. Үйгө ар дайым илип коебуз, бөлмөсүнө илинет. Анан себеби Америкада бир бала күнүнө 30 жолу Американын желегин көрөт. Ошондой эме бар. Себеби алар тапчка кылып кийбе, шорт кылып кийбе деп айтпайт. Бүт жерге ар кандай жерге уруксат берет. Анан кыргыздыкын көрбөй калабы деп биз бүт булардын көргөн жерине Кыргыздын желектерин коюп берип аттык. Анан өзүбүз ошондой бир атмосфера түзүп берип аттык. Кыргызча өзү сүйлөгөндө, өзүн эркин сезип, өзүн баягы жайлоокко коюп берген аттай сезгендей. Себеби кыргызча Гавайиде кырып сүйлөшүп жүрөт. Өзүн эркин сезет болчу. Ойногондо да кыргызча ойношот. Американецтер менен ойноп атса дагы план түзүшүп алат. Сен алдынан чыксаң, мен бул жагынан барам деп кыргызча сүйлөшүп алып тур, алар менен англисче сүйлөшүп жүрөт. Ошентип жүрүп, буларга азыр эми кыргыз центрге барып, досторду табышып, аябай сүйүнүп келишет да. Ошо колмоз ойнойт достор менен. Ошондой бир эме керек экен, атмосфера керек болот экен. Өздөрү эле үйдө сүйлөй берсе, эшикке чыкканда уялышы мүмкүн. А биз кошулуп сүйлөп жүрүп, буларга түрткү болдук да. Мындай бир түшүнүк бар да. Көбүнчө саясий жагдайда ушундай нерсе көп айтылат. Америкага карата бузулган батыш, бузулган Америка, алар бузулуп бүттү. Алар бизге бирдеме үйрөткөнгө, адеп ахлак жагынан, тарбия жагынан бирдеме үйрөткөнгө дегеле акысы жок өлкө депчи. Анан ошол Америкада жашап жүрөсүңөр, ошондой бир бузулган жагдайларды, моралдык жактан, адеп ахлак жактан бузулган жагдайларды байкадыңарбы? Эгер байкасаңар, ага карата кандай силерде чара болуп атат? Менин оюмча, бир өлкөнү ошол бир жактуу ой айтыш үчүн ошол өлкөнү көрүп келиш керек да. Буга жакшы мисал Чубак Ажы Рахматы келип кеткенде, ошо Чикагодон жолукканбыз. Бул өлкө мусулман эмес экен, бирок мусулман нерселерди кылат экен деп айтып кеткен. Себеби бүт жерге кирсем дейт, ысык суум даяр, эч ким баягы туалетин кызганбай, башка кылбай, мени киргизип, дарат алдырып, намаз окуп чыгып аттым деди да. Анан эми биздин жеке тажрыйбада ошол бузулган деген нерселер бул жакта бар. Бирок бул кандай десем, бул бардык эле адам бузулуп кеткен деген түшүнүктү бербейт да. Бул жакта дагы үй бүлөнү сыйлаган, түз эле баягы жакшынакай традицион үй бүлөлөрдү чоңойткон адамдар көп. Беркиндей дагы биз бузулуп атат деген адамдар дагы бар. Болгондо ошо баары эле бузулуп кетти деп айткан дагы туура эмес болуп калат. Биздин тажрыйбада ошол бузулуп кеткендерге аралашып кетпеш үчүн биз жакшы райондордо жашап, жакшы райондордун мектептерине балдарыбызды жөнөтүп, анан ар күндүк жашоодо буларга дин жөнүндө түшүнүк берип балдарыбызга. Ошол эле Christmas майрамын мисалы майрамдатпай, Кыргызстанда туруп деле Американын майрамдатпайбызбы? Christmas, Halloween депчи. А биздики ошол эле нерсени Курман айтта, Орозо айтта эң чоң белектерин алышат. Булар билет биздин бул майрамдарыбыз, берки майрамда мектепке барып катышып кое бериши мүмкүн, бирок алар өзүнүн бөлүнүп мындай түшүнөт да. Бул биздин майрам эмес, бирок мектепте американецтердин майрамы. Менин оюмча, балдар ошону бөлүп алыш керек да. Баарын эле подряд майрамдап, баары меники экен деп ойлоп калбаш керек. Ошого жете алдык десек болот. Мектептерде сиздердин балдарыңыздарга мындай тарбия берүүдө силерди мындай чочуткан, силерди ушу кантип болсун дедерткен бир жагдайлар жокпу? Мисалы үчүн кичинекейинен ошол өспүрүм курагынан, балким ошо балакатка чейинки курактан кыз же бала өзүнүн жынысы кандай болорун өзү тандасын. Мен баламын дейби же эркек сезип атам дейинби? Өзү сезсин дегендей ушундай бир тарбиялык бир стандарттар бар деген ушундай нерселерди окуп калабыз да, андайлар жокпу? Азыр ошол биздин дагы ошол деңгээлге келдик десек болот. Ошонун үстүнөн иштеп атабыз да. Бирок бир мектептин программасында мына могул жерде монти үйрөтөт деген жок экен. Мисалы, мынчанчы класстан десе кой ошону бербей эле коелу демекпиз да. Бул
баягындай билинбеген политика болуп калат экен да. Ал андай мектептин программасында жок, бирок экинчи жагынан эжекелер өзү тандайт деген правила бар да. Мисалы, мугалим биздин кызыбызды окутуп аткан мугалим болсо, алар программаны жылдын башында өзү каалагандай кылып түзөт, анан ошол менен программаны аягына чыгарат. Биз ошону ар дайым эме катары карайбыз. Биз үчүн чоң нерсе бул. Себеби мусулман баласына андай нерселер туура келбейт экенин башынан баштап эле мектеп менен тыгыз байланышта болуп, анан кызыбыздан күндө сурап жүрүп, эми биздин IT жумушубуз дагы бизге жакшы эркиндик берди убакыт жагынан. Ошол балдарыбыздын күндө эмне кылып атканын контролдоп, ошонун үстүндө иштей алабыз да. Андай жок деп айтпайм, ошол сиз айткан нерселерди Американын мектептерине болду деп үрөй учурган нерселер болуп атат. Аны биз ар дайым эске алуу менен азыркы учурларда ошол биз баягы мектептерди тандап издеп аткан учурубузда кайсы кийинки келерки high schoolга чейинки мектептери кандай болгону жакшы, ушул мусулман мектепке барганы жакшыбы деп изденип аткан учурубуз биздин. Кээ бирки ата-энелер, айрым ата-энелер баласына өзү жетпей калган кесипти таңуулаган, өзү баландай кесиптин ээси болом деп жүрүп, ошого жетпей калган кесипти баласына сен ушу врач болушуң керек, сен болсо бизнесмен болушуң керек, сен болсо айтишник болушуң керек деп, мисалы да. Баланын көңүлү, жөндөмү, каалоосу башка болушу мүмкүн да. Ошол балага билим берүүдө, ошо билимде баланын тандоосун өз жайына коюуда кандай бир сиздерде тажрыйба болуп атат? Биз башынан ошол жашынан баштап өзүнүн оюн айтканга, ар бир өзүнүн оюн эркин жеткизгенге кандай десем уруксат беребиз. Азыр өздөрүнүн оюн кенен эркин айтып берет. Ошол темп менен кетсе, ар бир бала өзүнүн кесибин өзү тандап алат. Биз ошо Кыргызстанда көбүнчө бая бирөөгө элдин баласына салыштырып отуруп кесиптерди таңуулап салабыз да. Биз канткенде ошол балам бактылуу болот. Эмени бактылуулук менен ченешибиз керек да. Ошол адамдар өзүнүн кесибин, өзү сүйгөн нерсени тандаганда бактылуу болот. Ал балким көп акча алып келген кесип болбошу мүмкүн, бирок ошол өзүнүн жөндөмү бар, өзүнө жаккан, өзү ошол кесипти аткарганда сүйүнүп, мындай иш кылган адамдар болуш керек да. Ошол үчүн бирөөгө эч убакта таңуулабаш керек. Биздеги таңуулагандын артынан кесибин сүйүп өткөн бактысыз адамдар көп чыгат. Ошол үчүн Россияга кетип калышат. Андан көрө жөн эле кара жумуш кылайын деп. Диплому бар, бирок диплом менен иштебеген адамдар бизде көп. Таңуулабаш керек, ар бир адам өзү тандап, бирок колдоо көрсөтүш керек. Ал деген маалымат бериш керек. Ошол эле мурда таң калчумун, биз жүргөндө эмне үчүн IT адистери аз болгон деп. Көрсө, IT жөнүндө маалымат берген эмес экен. Ошол мектепте жүргөндө экономфакт, юрфакт, анан ошо врач жөнүндө эле айтышып, бирок IT жөнүндө эч ким маалымат берчү эмес, рол моделдер болгон эмес бул айтишник деп. Маалыматты беришибиз керек. Ошол IT дагы маалымат катары болсо, анан бала ошол 4-5 кесиптин арасынан өзүнө жаккан тандап алат. Ошол өнүккөн өлкөлөрдө, ошол Америка сыяктуу, Европада, Жапонияда мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдө жумуш деп атып, мындай эс алганды унутуп калышат. Бул жашоонун өзү мааниси эмне экенин унутуп калышат. Акча деп атып акчаны табышат, очойтуп көп эле кылып. Бирок мындай бир биздегидей Кыргызстандагыдай той ашка барып, кафеге кирип чогуу отуруп, бир жерге чогулуп пало жемей, ошондой сыяктуу көңүл ачуулар, жашоонун мааниси унутулуп калат деген ушундай бир пикирлер да бар да. Мына сиздин эс ал деген клубуңуз бар экен. Ал эмне болгон клуб? Ал ошол көп эле иштей бербей анча-мынча эс алыш деген клубпу же ошол эс ал деген клубуңуз тууралуу? Сөзсүз. Бул эс ал клуб деп аталат. Ошол кыргызча эле эс ал деген сөздөн алдык. Анан Америкада деле көп ошо мекендештерибиз иштеп, бирок эс албай жүрүшө берет да. Анан эс алгандагы көбүнчө кыргыздардын эс алуусу эми бул курсакка эле зыян, бирок пайдасы азыраак болот. Ошого биз пайдалуу, заманбап эс алуу деп атадык. Ошол бир жерге барып, маалымат алмашып,
тажрыйба алмашып, кызыктуу адамдар келип атат да, ар кандай Кыргызстанда ар кандай кесиптердин ээлери келип, нөлдөн баштап бул жакта да бир ийгиликтерге жетишип, анан ошону чогуу келип бир жерден бөлүшүп бири-бирибиз менен, бирөө жаңы баштап аткан кесипти бул жакта бирөө 10 жыл кылып атат да. Ошондой бир клуб болуп калды десем болот. Ар кандай кызыктуу адамдар келишет. Азыр Эсал клуб ретрит деп биз атайын бир айда 2 жолу ретрит өткөзүп атабыз. Ошол 30 адам чогулат. Анан 3 күн чогуу болобуз. Ал жерде активдүү эс алабыз, сүзөбүз сууда, хайкинг кылып, токойлорду аралап, тоолорго чыгабыз. Анан кийин каяк кылабыз, жана кайык сыяктуу. Анан келип чарчап келгенден кийин мээбиз тазаланып, отуруп алып, тамак жеп алып, сүйлөшөбүз. Ошол презентациялар болот. Америкадан кантип үй алыш керек, кантип money management үйрөнүш керек, кантип акчабызды ошол туура колдонуп, аны инвестиция кылып, акчабыз бизге иштеш керек деп. Себеби акчаны сен иштеткенди, башкарганды билбесең, акча сени башкарат деген нерсе бар. Ошол үчүн кыйналып тапкан акчаны кантип бизге иштегендей кылсак болот. Анан кийин ошол заманбап үй бүлө куруу боюнча ошол биз өзүбүздүн үй бүлө тажрыйбабызды бөлүшөбүз. Башка үй бүлөлөр келип өздөрүнүн үй бүлөнүн тажрыйбасын бөлүшөт. Бул үй бүлө курам деп аткандарга же азыр үй бүлөсүндө жанагындай токсик эме болуп атса, environment болуп атса, ошолорго аябай пайдалуу болуп атат. Ошого Эсал клуб деп, ошо жаңыча эс алуу деп түздүк да. Сиз эми ошол IT ишмердүүлүгүнөн сырткары мындай финансылык сабаттуулук, анан акчаны иштетүү, акчаны табуу, аны коротуу жагынан дагы мындай өзүңүздүн бир мотивациялык кеп кеңештериңизди ушул Инстаграмда айтат экенсиз да. Анан кийин мындай IT өндөрүнөн башка дагы ушундай иш менен алектенесиңерби? Бул эми негизинен кандай десем, башында курс катары баштаганбыз, бирок азыр баарын эле ошо ретритке кошуп койдук Эсал клубдун ичинде 3 күнгө келип. Себеби кошумча курс өткөнгө биздин убактыбыз жок болгон үчүн баары ичинде болду. Анан Кыргызстанда эми бул негизинен мектеп программасы болуш керек экен. Ошол эле англис тили, IT, анан акча money management деп коет, time management, ушунун баары мектептен үйрөнүп чыкса жакшы болот экен. Тилекке каршы мен Америкага келип ошонун баарын үйрөнүп атам. Баягы эле бирөөнү күттүргөн бул бирөөнүн убактысын урдуп атам деп түшүнбөйбүз да. Көп күттүрүп койгон. Ошонун баары тайм менеджментке келип такалат экен. Ошого биз бул жакта ошондой өтүп баштадык. Кандай десем, иштеген акчаны дагы туура колдонбосок, биз акчанын кулу болуп жүрө берет экенбиз. Ошол көпчүлүк Кыргызстандагы мекендештерге, Россияга барган 1 миллион мекендештерибизге бул тиешелүү нерселер. Алар жакшы акчаларды иштешип, бирок туура эмес колдонуп, ошол эле той топурга, башка нерселерге кетирип коюшуп, анан кайра дагы 50-60ка чыккыча иштеп калышып атат. Ошондой болбош үчүн жанагы башында жакшы суроо бердиңиз. Жашоо менен эс алууну баланс кылыш үчүн, ошо балансты жоготпош үчүн сөзсүз акча башкарууну, убакыт башкарууну элдер үйрөнүш керек экен. Ошондо эки жакты тең бактылуу болсо болот экен. Иштеп эле жүрө бербестен, же эс алып эле жүрө бербестен. Америкада көп эле кыргыздын уул кыздары, кыргыздын жарандары кетип атышат да. Анан ошол жакка барып, ошол жактын сыноолоруна чыдап, бутка туруп кеткендер да бар. Бутка турбай жүдөп какап кайра кайткандар да бар дегендей. Анан сиздин байкооңуз боюнча Америкага барып үйлүү болгон, кадимкидей өзүнүн үйүнө ээ болгон кыргыздар барбы? Көп. Биздин эле азыркы ошол Эсал клубдун катышуучулары четинен үй алышып атат. Могу айдын ичинде 2 үй, бир кыз бир бала үй алышты, 2 үйлүү. Ошентип ар айда эле 4төн үйлөр алынып атат буюрса акыркы азыр темп менен. Жакшы иштесе угуп атат. Америкалык кыял деп коебуз, American Dream деп коебуз. Ошол америкалык кыялдарына жеткендер чекесинен чыгып атат. Негизинен жакшы иштеп, жакшы ошону туура колдонсо, ага бат эле жетсе болот. Ал эми Кыргызстанда өмүр бою иштеп дагы бир квартира алыш кыйын да, баягы биздин эме боюнча. Бирок бул жакта жакшы аракет кылган адам бат эле жетсе болот. Бирок ошол эле учурда тыйындын экинчи жагы дагы бар деп коет. Балким кетип калып аткандарга кандай десем, Америка биринчиден
Американы көрбөй кеткендер десем болот. Алар 1 жыл 2 жыл жүрүп кеткендер, алар чыныгы Американы көрбөй калгандар. Себеби 1 жыл 2 жыл бул адаптация убактысы деп коет. Ал убакта сен Америкага көнүп, тил барьери болот, культурный шок болот. Ошолордон өтөлөктө кетип калгандар, булар Американы көрбөй калгандар да. А ошол периоддон өтүп, чыныгы мына жумуштарга орношуп, үй бүлө куруп, жакшы жашап баштаганда бул ошол чыныгы америкалык кыял ишке ашат десем болот. Көптөр 1-2 жылга чейин кетип калгандар, алар Америка жөнүндө жакшы сөз айта албайт. Себеби көбүнчө баягы бир үйдө отуруп иштеп, бир заводдун ичинде иштеп, алар Американы көрбөй калды да. Ошол үчүн ар ким ар кандай убакта келеткен, бирөө Кыргызстанда чоң бизнеси бар болуп келсе, алар үчүн Америка кызыксыз да. Келүүчүлөр кедей студент болуп, ал жакта деле эч нерсе жок, анан нөлдөн баштап жашоо баштап аткан үчүн мен сыяктуу. Ал Америка жакшы эшиктерди ачты десем болот. Анан эми мен англисче билип келген, бул жака келип дароо эле кошулуп кеткен да. Көптөр англис тили жок, көп эшиктер жабылып калып атат. Ушул бардык жерге барса переводчик керек болуп кыйналып калат. Алар үчүн Америкадагы башкачараак көрүнүшү мүмкүн да. Ошого менин оюмча англис тил биринчиден бара турган өлкөнүн тилин үйрөнүп келсе, көп нерсени бир аз жеңилдетет десек болот. Кыргызстанда мындай бир чоң кызматтарда, мамлекеттик бир кызматтарда иштеп жүрүп, же болсо белгилүү бир өнөр адамы болуп, элдин көзүндө жүргөн адамдар, эми же болсо таанымал адамдар, же болсо жумушу жакшы киреше таап жүрүп, ушундай бакубатчылыкта жүрүп, анан кийин турмуштун бир сыноолорунан улам Америкага барып, мисалы үчүн жанагы айрым бир ушул бирөөлөрдүн итин жетелеп, мисалы үчүн акча таап, же абышка кемпирлерди багып, же болсо курьердик кызматта жүрүп, ушундай болгондо дагы мындай моралдык бир деградацияга түшүп болуш керек. Мен ушинтип калдымбы деп, Бирок Америкада ал нормалдуу эле көрүнүш да, бул кадимки эле мээнет, ак мээнет. Ооба. Америкада бардык мээнет менен кылынган нерсе, бардык иш бул бартуу. Бизде баягы эми ушундай ырчы болуп алып барып бирөөнүн итин жетелеп иш кылып атыр деп ойлошу мүмкүн. Ал Америка Кыргызстандан чыкпаган адамдын философиясы ошол башындагы нерсе да. Ал эми Америкада өлкөдө бир эле даунтаунга чыксаң 50-60 тилди угасың. Ар кандай тилдеги улуттагы адамдар келип бир жерде достук мамиледе жашап аткан жерде ар бир жумуш өзү барталат. Сен Макдональдста мен да иштеп жүргөн, Макдональдста иштесең дагы сенин жумушуң бар, пешенеттериң менен акча таап атасың. Анын эч кандай уяты жок. Анан баары ошентип баштайт да. Ал эмес Америкада биринчи кадам таштагандагы жумушуң болуп атпайбы? Бирок акырындан ошол офистин сыртында иштеп жүрүп, офистин ичине киресиң, анан офистин эң төрүнө чыгасың. Ошентип Америкада ийгиликке жетүү аракет кылган адам үчүн мүмкүн. Анан эч кимдин таасири жок, эч кимдин жардамы жок, нөлдөн баштап ийгиликке жетсең болот. Анан ар бир ийгилигиңе өзүңдү гана баягы ыраазы болосуң өзүң үчүн. Эч ким сага кол соңуп сени кызматка отургузуп коеюн деген жок деп. Эң жакшы жагы ошол да. Жанагындай майда чүйдө жумуш деп айтпай эле коеюн мен, бирок жанагы курьердик жеткирип берүү кызматы аркылуу же ошол жанагы бирөөлөрдүн иттерин жетелеп ошентип акча тапкан, же болсо кары картаңдарды багуу аркылуу ошондой жумуштар менен дагы акча топтоп үй алууга болобу негизи Америкада? Эми көбүрөөк убакыт кетип калат. Алар деле орточо баягы Америкада минималдуу зарплата деген бар да. $15 бул саатына, ошодон өйдө төлөнөт аларга деле $15-20 алышат. Эми Кыргызстан үчүн ал чоң акча, бирок Америка үчүн ал орточо айлык деп эсептелет да. Ал менен эми көбүрөөк жыл иштеш керек болот ошого жетиш үчүн. Бирок көптөр ал кыска мөөнөт келгенде ошол сиз айткандай курьер болуп, жанагындай таксиде иштеп, анан башка жактарга өтүп кетишет. Ошол IT, трак, башка бизнестерге. Анан баягы ошол жактан көп кыялдарын ишке ашыра алат да. Мына мендеги маалымат боюнча экөөбүз буга чейин да сүйлөштүк эле. Анан ошондо Америкадагы кыргыздардын биринчи ипотекалык компаниясы жөнүндө айттыңыз да. Ошол тууралуу ал эмне болгон компания, качан түзүлдү, бул реалдуу эле элге кереги тийип аткан компаниябы?
Биз 2024-жылы алга моргеж деген кыргыз эле алга деген сөз. Америкада кыргыздар алга машина эле алып жүрөрбү, үй алгыландай өнүккөлө деп ошону түзгөнбүз. Бизге чейинки келген диаспоралар баягы айтыша берет, кыргыздар еврейлердин үйүндө, квартираларында жашайсыңар деп, же башка улуттардын ошо бизден алдыракта болгон үчүн алар үйлөрдү алышып, башкаларга арендага беришип жүрүшөт да. Анан биз дагы өнүгөлү кыргыз мекендештерибиз үй алсын деп өзүбүз ушул тажрыйба менен бөлүшүп баштаганбыз. Анан көп көйгөйлөр чыгып баштады. Биз башка американский компанияларга жөнөтсөк, жөнөкөй жумушта иштегендерге ипотека бербей ушундай көйгөйлөр болот да. Анан мигранттын жашоосун мигрант түшүнөт дегенде биз өзүбүз ошол компанияны ачып, азыр 2 штатта, Техас менен Пенсильвания штатында үй алып берип атабыз. Бир канча адамдар үй алышты. Ал эми эң башкы штатыбыз бул Иллиной болчу. Ал жерден азыр 1 жылга жакын күтүп атабыз. Мына акыркы стадияларындабыз күтүүнүн дагы. Мына болот деп лицензиябызды алсак эле бул жерден үй алып берип баштайбыз буйруса. Бул ошол биз ипотека беребиз. Анын кредит скору деп коет, кредит историясын текшерип, анан ипотека беребиз, алар үй алат, үйдү тандап алып келет, анан биз оформление кылып ошол үйүн мындай лоун беребиз да. Бул Америкадагы биринчи ипотека берген компания, кыргыздардын компаниясы болуп эсептелет. Президент Трамптын иммиграциялык саясаты кээ бир жерлер өтө мындай кооптуу болуп атат да. Ошол иммиграциялык саясаттын курмандыгы болгон, ошондон жапа чеккен дагы кыргыздар болуп атабы? Уккан билгениңер барбы? Бул эми көбүнчө демократ штаттар, ошол демократ штаттарда көп мигранттар жашашат, чоң. Нью-Йорк, Калифорния, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго сыяктуу. Анын арасында биздин мекендештерибиз деле бар да ошол таасир этип калып аткан. Кээ бир учурларда баары жакшы болсо деле баягы кармап кеткен учурлар болуп атат. Бирок бул ушул менин Америкадагы 15 жылдык жашоомдун биринчи жолу болуп атат ушундай нерселер. Себеби мен өзүм кыска 2 жыл Орусияда да иштеп келгем. Орусияда 2 жылдын ичинде мен аябай көп жөн эле кармап баягындай текшерүү болуп, мен үчүн ошондой тажрыйба болгон. Бирөөлөр үчүн Орусия балким жакшы тажрыйба, бирок мен үчүн аябай кыйнаган. Ошол үчүн мен ошондо мен жашоомдагы эң жакшы чечимди кабыл алып, Кыргызстанга барып окуйм деп кетип калгам. Ошол окугандан кийин ошол Америкага келдим. Бирок Америкадагы 15 жыл жашоомда биринчи жолу ушундай ситуация болуп атат да. Көп мекендештер мигранттарга мамиле өзгөрүп, мындай текшерип дегендей. Бирок анда деле Орусиядагыдай ар жерден кармап текшерген жок. Булар баягы мындай атайын пландашып алып, бир иштеген жерлерге барышып атат да. Жолдон жөн эле баратканда текшерген бул укугун бускан болот да. Бул жакта First Amendment, Fourth Amendment деп өзүнүн укуктары бар. Аларды буза албайт эч ким. Кандай десем, ошол бул жердеги болуп аткан ситуация көп эле мигранттарды ойлонтуп атат. Америка бул мигранттардын мекени деп андай мамиле болчу эмес мурда. Акыркы учурда ушундай болуп баштады. Америкага барууну кыялданып, Америкага барып эле эми бара калып эле чоң бир кызматтарга келе кал деп эч ким ал жерде айтпайт да. Мындай бир жумуш иштеп көбүрөөк киреше табайын деген максатта барат да бул жактагы биздин мекендештер. Ошолорго кандай кеңеш айтат элеңер? Кандай кесиптин ээси болгон жакшы кирешелүү? Мисалы үчүн чач тараштыкты, же болбосо машина оңдогуч, же болбосо ашпозчу, ошого сыяктуу кандай кесиптер мындай кирешени көбүрөөк алып келет? Америкага келем дегендерди экиге бөлсөк болот. Бирок эки жагы тең англис тилди биринчи үйрөнүш керек, сөзсүз. Ал чоң Америкада эшиктерди ачат. Биринчиси бул билим менен келгендер дейли. Билим менен келем деген адамдар мектептен даярданыш керек. Ошол мектептен 9-класста Flex деген программалар бар. Көп адамдар, окуучулар келип кетишет. Мен ал жөнүндө айтып жүрөм. Мектептен англис тилин окуп, мектептен IT багытына кызыгып, ошол окуп келсеңер, Америкада студент болгондагы жакшы, анан студент болуп окуп калып иштеп уланта берсеңер болот. Экинчилер уже башка уже мектепти бүткөндөр болсо, алар
жөнөкөй керектүү кесиптер. Мисалы мен тааныган балдар бар. Кыргызстанда автоэлектрикти окуп, ал жакта иштеп анан келген экен, азыр жакшы келип эле, жакшы айлык менен иштеп атат да. Ошондой кесиптер Америкада бааланат, жакшы төлөнөт. Сөзсүз эле мындай Америкадагы эң кыйын кесипти окуп келейин деп убакыт кетирбесе, курстардан эле сварщик дагы бар, электрик бар, дагы бир нерселерди оңдогон, жөнөкөй эле стиральный машиналарды, ошолорду оңдогон, холодильник оңдогон кесиптерди үйрөнүп келсеңер, бул жакта жумуш көп, жумуш табылат. Ошол үчүн жөнөкөй кесиптерге дагы басым жасаш керек. Бирок Америкага келем деген бир кыял бар болсо, анда англис тилин ошол күндөн баштап окуй бериш керек. Себеби бул жакта бардык англисче сүйлөйт да. Англисче сүйлөп, ишке чоң эшиктерди өзүңөргө ачасыңар да. Менин эми ушул подкасттагы маектешүүбүздөгү соңку суроо. Ошол жакта 15 жылдай жүрүп, жашап, тажрыйба топтопсуңар. Ошол Америкада кандай ар кандай кырдаалдарды көрүп, жагдайларды көрүп, кантсе дагы көп тараптан тажрыйбаңар бар. Ошоңчо эле ошо жакта жүрө бересиңерби? План, максат кандай? Же Кыргызстанга бир күнү кайтабыз деген ниет, ой барбы? Буюрса, кийинки жылы жайкы каникулда Кыргызстанга келип кетели деп план кылып атабыз балдарыбыз менен. Балдарыбыз эми чоңоюп, мындай эмеге жарап калды. Биринчи жолу барган болот, ошол балдарыбыз төрөлгөндөн баштап. Андан сырткары сиздин сурооңузга эми баягы сөз бар эмеспи? Патриот болуш үчүн сен Кыргызстанда жашашың керек эмес деген. Марста жашап деле Кыргызстандын патриоту болуп, элиңе жардам бере берсең болот. Анан элге жардам бериш үчүн кызмат сураштын дагы кереги жок деген кошумчалап кетким келет. Биз ошол Америкада туруп деле мекенибиз үчүн колдон келишинче жардамыбызды жылыга ошол айлыгыбыздын бир бөлүгүн Кыргызстанга жардам беребиз. Бул билим багытында. Азыр ProKG деген организация бар, ага чейин жана социалдык долбоорлорду жасап, ошол себеби Кыргызстандагы көптөгөн көйгөйлөрдүн башаты барып, бул билимге такалат экенин биз билебиз. Ошол эле аябай көп көйгөйлөр бар бизде. Ошонун баары билимге такалат. Ошол үчүн биздин жардамдарыбыз, биздин долбоорлорубуз бул билимге арналат. Ал өзүбүздү бул жерде кичине жакшы сезип калабыз. Ошол өзүбүздүн мекенге ушундай жардамыбызды салып атабыз депчи. Ошого мен оюмча четте жүргөн кыргыздар жакшы жардам бере алат. Себеби аларда акча жагынан кичине Кыргызстанга караганда жакшыраак жагдай болгон үчүн ошолорду туура жардам берсе, бая билимдерге, билим берсе, өзүнүн мектептерине, өзүнүн райондоруна билимге салым кошса, менин оюмча өнүгүүгө чоң салым кошкон болот да. Ошого Кыргызстанга барып, анан жардам берем деп айтпасам дагы, ушул Америкада туруп алып деле Кыргызстанга чоң жардам берсе болот экен. Чоң рахмат. Бакыт мырза, анда мен берейин деген суроолордун баарына мен жооп алдым. Өзүңүздө башка эч кандай бир айтайын деген ой жокпу башка? Мен айтпай калган, эске албай калган. Мен ошо кошумчалап кетсем болот, жанагы айткандай эле, эгерде чет мамлекеттерге чыгам десеңер, азыр Америкадан сырткары деле Китайга, Японияга барам десең, Европа өлкөлөрүнө дагы англис тил керек болуп атат. Бул доллар, кайсыл жерде доллар иштеп атса, ошол жерде англис тили бар дегендей. Биринчи ошо мектепте туруп эле англис тилине басым жасагыла. Ошо мен дагы чоң энемдин суук бөлмөсүнө кирип алып, ошол печка жок бөлмөдө англис тил словарь жаттачумун. Сүйлөй албайсың, практика жок, бирок словарь жаттачумун. Англис тилин жакшы билсеңер, дүйнөгө чоң эшиктерди өзүңөр ачасыңар. Анан ошондо эч кимдин жардамы жок, ийгиликтерге жетсе болот экен. Мен дагы айылда отуруп ойлочумун, ошо бир ийгиликке жетиш үчүн сөзсүз жардам керек, бир чоңго барып подхалим болуп же бир эме кылыш керек деп ойлочумун да, ошондой деп. Бирок мен ошонусу жок, Кыргызстандан бир сумка менен чыгып кеттим, кедей студент болуп. Бардык нерсени ошол чет мамлекетте өзүм нөлдөн баштап курдум. Азыр ушул жардам берди эле, ушуга минтип коюш керек деген сезим жок. Түндө уктаганда жакшы уктайм. Себеби бардык нерсени өзүмдүн каалоом менен, өзүмдүн менетим менен курдум. Ошого көптөгөн айылдагы ошол эмеси намысы күчтүү, аракети күчтүү жигиттерге, кыздарга ошондой кеңеш берем. Кыздар дагы өзүңөрдү чектебеш керек. IT
англис тил бул силерди ийгиликке жеткизет. Бакыт мырза, дагы бир нерсени сурайын. Мынау Кыргызстанда эмне болуп атканын, кандай болуп атканын азыр эми мынау маалымат аркылуу анча мынча окуп атсаңыз керек, кабардар болуп атсаңыз керек. Анан мынау аялдар темасында сурайын деп атам да. Ушул Кыргызстанда акыркы кезде мынау аялдардын зомбулугу, аялдарга карата зордук зомбулук, аялдарды уруу, сабоо, кээде өлтүргөнгө чейин барган ушундай көрүнүштөр болуп атат да. Мына баарыбызда менде да кыз бар. Сиз дагы кызыма тарбия берем, антем мынтем деп айтып калдыңыз сөздүн башында. Деги эле ушундай аялга болгон ушундай мамилеге кандай көз карашыңыз? Бул эми өтө өкүнүчтүү. Биз четте жүргөн мигранттар Кыргызстан жөнүндө жакшы жаңылыктарды окуп тургубуз келет. Анан кирсең, көбүнчө тилекке каршы ошондой үрөй учурган зордук зомбулук жөнүндө жаңылыктар чыгып калат да. Анан мисалы биз баарыбыз iPhone көтөрөбүз, iPhone'дун доорунда жашап аткан адамдарбыз деп өзүбүздү айтабыз да. Бирок ошол iPhone'дун доорунда жашап атып, ушул зордук зомбулук жөнүндө баягы жунглинин эрежелери жөнүндө дагы деле сүйлөшүп атканыбыз өтө өкүнүчтүү да. Себеби ким күчтүү болсо, ал сызын ура берсе болот экен деген түшүнүк болуп атат да булчу. Аялдарга зомбулук бул ошол алсыз, билимсиз, жан дүйнөсү жакыр эркектерден болуп атат деп эсептейм. Себеби алар бир убакта бала болгондо, бирок ошол бала кезинде булар атасынын урганын көргөн, апасын же зомбулуктарды көргөн. Анан ошол калып кеткен дагы үй бүлө тарбиялоо боюнча же үй бүлө боюнча эч кандай билим алган эмес дагы азыр эми ошолор чыгып атат чоңойгондо. Ошол үчүн менин оюмча азыр балдары барлар, кыздары барлар ата дагы апа дагы ошолорго туура тарбия бериш керек. 18 жылдан кийин биз дагы ушул көйгөй болбош үчүн бардык жамандыктарды мен айтып келем, өзүнөн калкалап калып, өзүнүн үй бүлөсүнө бербеш керек ошол нерселерди. Ошол эле арак ичкен, ошол эле аялын урган сапаттардычы. Бизде тилекке каршы ошол үй бүлө өткүзүп берип, анан колдоп, ошол жанагы үрөй учурган учурларда зордук зомбулукту колдогондор көп болуп атпайбы? Бул колдогондун өзү ошол үй бүлөсүндө болот, ошондой өзү үйүндө жубайын урат деген түшүнүк болуп атат да. Андай нерселерди такыр эл колдобой, андай адамдарды бөлүп коюш керек болчу. Жана Кореяда жакшы практика бар экен. Бул элдин ырыскысын жеген адамдарды же ошондой элге жаман иш кылган адамдарды коомдон бөлүп коет экен. Анан алар өзүнүн ордун таппай, ошол атайын бир место бар экен, ошол жерге барып суицид кылып өзүнү өлтүрүп алат экен. Ал деген коомдон бөлүнүп калды деген сөз. Биз ошол айылда жанагы болуп аткан аялын өлтүрүп коюп аткандардын айылы бар, өзүнүн району бар, ошону тааныган жакын достору бар. Ошолор баары бөлүп кое албайт да, ошолор колдоп жүрүшөт. Кайра жакшы адам болчу, алар аябай жакшы жашашчу деп туура эмес маалыматтарды берип атат. Мисалы жана 18 жыл жашап аялын өлтүрүп койду деген нерседе мен ал бир күндүк нерсе деп эч убакта айтпайм. Андай нерсе бул 18 жылдык зордук зомбулук 18-жылы чыгып кетти. Ошол 18-жылы ачыкка чыкты. Ага чейинки болгон нерсенин бардыгын достору, тааныштары баары жашырып атат. Себеби ошол баладан коркот, кийинкиси мен болуп калбайын деп. Же өздөрү дагы үйүндө ошону кылат. Кантип үйүндө өзү аялын уруп аткан адам чыгып туруп аялыңарды урбагыла деп айтат эле. Андай моралдык да укугу жок көптөрдүн. Ошол үчүн зордук зомбулук эч убакта жакшылык менен бүтпөйт. Ал аялдарга эле болбойт, ошол өзүнөн кичинекей деген жаш балдарга болот, өзүнөн алсызыраак эркекке деле болот, ошол эркекти дагы сабап кетишет. Ал жакшылык менен бүтпөйт. Айланып барып, мына үй бүлөсү бузулат, балдары жетим калат, аялы өлүп калып атат, өзү түрмөгө түшүп калып атат. Ошонун баарын баягы кылаардан мурун билиш керек да адамдар. Мына мен адам өлтүрсөм камалам. Мен ушундай кылсам аркасы мондай менен бүтөт. Ошону билбей туруп эле ачууга алдырдым деп эле бир иштерди жасап салып атат. Биз жакшы баягы күчтүү балдарды, күчтүү кыздарды тарбиялайбыз десек, өзүбүздү биринчи тарбиялап туруп, ошолорго өткөзүп бербеш керек жаман нерселерди. Мен дагы айылда ошонун көрүп чоңойдум. Арак ичкендерди, үйдөгү аялдардын ургандарды, бирок ошонун баарын мен үйгө бербейм деп өзүмө сөз бергем. Мына ошол нерсени мен кылган жокмун. Менин балдарым ал эмнекенин билбейт. Ошол үчүн бардык үй бүлө ошондой кылса деп мындай тилейт элем да мен. Себеби балдар азыр өсүп атат да, мен балама айтам,
сен кыздарды урсаң болбойт, балдар деген кыздарды протект кылыш керек, кыздарды коргош керек деп ошондой үйрөтөм. А кызыма өзүмө ата катары колдон келишинче сыйымды, баягы эркектен болгон мындай эркек дегенде эле адам коркуп туруш керек же атадан коркуп туруш керек эмес. Мен ал менен дос болуп сүйлөшүп, күндө мектепте болуп аткан көйгөйүн белгилеңге аракет кылам. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Анда суроолорго мен канаттанарлык өзүмдү купулума толгон жоопторду алдым. Чоң рахмат. Ал экөөбүз үчүн эле эмес, ушул бизди көргөн көрүүчүлөр үчүн да кайсы бир деңгээлде пайдасы тиет деген ойдомун, ниеттемин, үмүттөмүн. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин коногубуз айылдан эле чыгып, бир кезде айылда эле окуп, анан кийин өзүнө бир максат коюп, Америкага барам деген максатты ушу бала чагынан коюп, анан ушул максатына жетип, мына 15 жылдан бери үй бүлөсү менен ушул Америка Кошмо Штаттарында, Иллинойс штатында кадимкидей иштеп, жашоонун маанисин да түшүнүп, өзү да түшүнүп, башкаларга дагы түшүндүрүп, ушундай уюштуруу иштери менен финансылык сабаттуулук деген эмне, үй бүлөдөгү бала тарбия деген эмне, ошол боюнча өзүнчө бир чакан бир уюштуруу иштерин жүргүзүп, ушундай бакубат жашоо кечирип жүргөн биздин мекендешибиз Бакыт Абдишев болду. Ишиңизге ийгилик, жараткан сиздин үй бүлөңүзгө тынчылык берсин, иштериңизге ийгилик. Чоң рахмат сизге дагы. Ийгилик каалайбыз.